Share Channel YouTube каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгуроону да басып коюңуз. Бирөөнүн көзүнө эле бойдок кыздар кызыкмак болот, Аке кандайсыз? Жумшак болот. Ачык эле айтканда, эркекче айтканда. Кымбатыраак. Азыр убакыт келди үйлөнгөнгө. Келмек тургай берип баратат, бирок сен деле билесиң, мындай. Азыр алып баруучу катары эмес, мындай эле жеке жашоомдо деле тааныйсың, экөөбүз канча учурашып, амандашып жүрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Share Channel YouTube каналы жана 7-чи канал бизде Coffee Time көрсөтүүсү. Мен Шергаз Турдукулов, конокто Нурмат Садыров. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы болду. Иштериңиз кандай болуп атат? Сон, кып-кызыл кепкаларды кийип алып. Ассаламу алейкум, учурашпайбы? Свободный, мына келесилер деген. Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрмандар. Share Channel YouTube каналы жана өзгөчө 7-чи каналдын көрөрмандары. Кубанычтамын ушул көптөн бери эфирлерге бара эле келем. Кудайдын буйругу менен Ошко келип алып эфирге келип калдым мынакей. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга салам. Ошту сагынган чыгарсыз. Ошто кимдер гана сагынбайт. Оштун эмнеси жагат сизге, айтыңызчы мага. Оштун негизи ады келет ушул кичпейдилиги жагат. Көрүп каласыз да, жумшак мамилеге. Негизи токтогулдуктар деле кээде биз сүйлөгөнүбүз өзүбүзгө катуу болуп калат. Мен үйдөгүлөр, туугандарымчы. Мен досторум да көп Оштон, Ошко көп келебиз. Эмесин кадасы алып, эми мамиле көп каттаганга сылык мамилеге көмүп каласың да. Анан кийин өзүнүн туугандарың, тааныштарың сүйлөсө грубый сыяктуу. Грубыйраак, Сен алып берип койчу. Алып койчу десе. Урушуп айтып аткан сыяктуу болуп чанан. Ошто бир нерсе сурачу болсо, сен алып берип койсуң. Аке кандайсыз? Жумшак болот. Ош шаары, Ош шаарды көбүнчө көтөрөт дешет. Эмне дегенде, кандай көтөрөт? Ош шаары чоң да. Кандай көтөрөт? Чыгармачыл адамдарды көбүнчө эле Ош шаарына биз көп келебиз го, концерттерге. Тойлорго, концерттерге. Тойлорго дагы негизи башка жактарга салыштырмалуу кымбатыраак. Ош шаарында кымбатыраак, анан кийин Ачык эле айтканда, эркекче айтканда кымбатыраак биринчиден. Экинчиден мен Кара-Алтайга барып келгенде эле келип калам да, күзүндө. Мен Бишкектен Ошко тойго келчү болсом, Кара-Алтайга машина менен тойго барып келгенге караганда, Ошко самолет менен бат эле келип тойго ырдап, кайра түнкү рейс менен учуп кетип калган жакшыраак дегендей да. Ушул сыяктуу күзүндө көп каттаганда, ушундай шарты менен да түзүп берип, анан ушу эмгек акыңды дагы жакшы кылып берип, Ошто эл көп да барып. Ошон үчүн деп ойлойм. Ошентип элесе. Эң жаман көргөн көрсөтүүңүз кайсы? Бир кезде бир ушундай интервью эмелерге да чакырды эле. Ырчыга өзүнө жаман комментарийлер келет го. Ошо комментарийди ачтырып, окутуп, анан кийин ошого жооп бериш керек да. Ырчы. Менимче өнөр адамдарын элдеримде жакшы жактан эле көрсөтүш керек деп ойлойм да. Хейтерлерчи, негативдерди жөн эле жаза берет да. Ошол жөн эле бир адамдын көңүлүн ооруткан, көңүлүн калтырган, Кабаны бусканга ора бар деп коет го. Бир адамдын көңүлүн алган элестет канчалык сооп. Ошон үчүн бир адамга бир жакшы көңүл менен, жакшы көңүлүн көтөрүп, жакшы комментарий жазып койсо, жакшы жөн эле көңүлүн оорутуп, ырчыга тиешелүү эмес деле комментарийин жаза бергендер бар да. Ошону окуп жооп берген менимче бул туура эмес эле нерсе деп ойлойм. Көңүл бурбаш керек. Көңүл бурбаш керек. Жеке жашоодо кандай жаңылыктар? Быйыл Нурмат Садыров үйлөнөбү же? Үйлөнөм деп айтканыңыз. Кайсы барсам ушул. 2017-жылы айткансыз. Быйыл сөзсүз үйлөнөм деп, азыр 2020 быйыл. Катуу өтүп кетти убакыт. 2 жыл өтүп кетти. Мен билбейт кезиңде. Кандай кайсыл күнү үйлөнөрүңдү билбейсиң. Ушул маңдайга жазган күнү деп ойлоп жүрүп өткөзүң, анан аракет кылыш керек, аракет кыласың. Бирок менимче ойлойм, мен өзүмдүн оюмча шашып эмес, эң башкысы жакшы үйлөнүш керек деп ойлойм. Ойлонуп, сүйүү да күтөсүң да. Сүйүү болуш керек. Бир келет өзүнүн убагы менен деп ойлойм да.
Демек сиз баягы сүйүп ошону жактырып алганды каалайсыз, Ошол кезде алдактаган ойлорум кээде азыр өзгөрдү деп ойлойм да. Үйлөнүшүм керек деп ушинтип алдактап аткан деле убактыларым болгон. Азыр убакыт келди үйлөнгөнгө. Келмек тургай өтүп баратат, бирок наоборот, токто ойлонуп калдым мен болду. Эң башкысы жакшы жашап кетиш керек да деп ойлонуп калдым да. Бир маегиңизде сиз мынтип айткан экенсиз да. Үйлөнгөн ырчыга караганда бойдок ырчылардын күйөрманы көп депчи. Демек сиз балким ушул күйөрманы жоготуп алам деп ошондон коркконуңдан үйлөнбөй жаткандырсыз. Мунун эки варианты бар да го. Кандай варианттар? Негизи бар эми ачык айтканда эмне бирөөнүн күйөөсүнө эле бойдок кыздар кызыкмак беле турбу. Бойдокто бар күйөрман көп болот албетте. Балким күйөрманы жоготуп алам деп андан корккон жоксузбу? Жок, андан корккон жокмун. Себеп дегенде ырчыны менимче ушул жакшы обону созгондо гана эл сүйөт деп ойлойм да. Элдин сүйүүсү. Бекборовев агаларыбыз, мына аттуу баштуу агаларыбыз жүрбөй, үй бүлөлүү, бала чакалуу. Ал дагы деле популярдуу бизге. Жакшы ырлар менен жаат. Ырчыны красавчик болуп, жаштарды көтөрүп алып, монткен эле жактырбайт эл. Ырчыны жакшы обону созгондо гана элдин жүрөгүнө орун таба турган ырларды ырдаганда гана эл жактырат. Бирок ошол эле учурда сиз айткансыз да. Бойдок үйлөнгөн ырчыга караганда бойдок ырчынын күйөрман кыздары көп депчи. Көбүрөөк болот. Көбүрөөк, Демек, Нурлан Насип менен Данияр Эрматовго караганда Нурмат Садыровдун күйөрман кыздары көп. Мен билбейм, мен ба. Алар үйлөнгөн да? Жок, алардын өздөрүнүн күйөрмани бар. Ба үйлөнгөндө эле токтоп калды дейм да. Үйлөндү. Бирок чыгармачылык улантып, өзүнө чыгармачылык улантып кетип атат да. Жакшы ырдай берсе, жакшы ырларды чыгара берсе, экөөнүн тең ошол өзүнүн угармандары бар да. Күйөрман кыздар боюнча сөз болот да бул. Ошол ырларын жактырып угуп жүрөр, тууп кете берет. Угуп жатат. Бирок сизге бойдоктор бар да. Шанс бар деген. Демек де шанс бар, чындап эле бар. Балким анда көбүрөөк сизде азыр, ошондой балким деп сизге балким Нурмат Садыровго турмушка чыгам деген кыздар. Ба азыр мындай меники көбүрөөк деп айткандан корком. Себеп дегенде тиги тей-тейип мына бойдокмун деп безин деп жазат да. Ошондой мантып айта албайм. Мен көп дебейм. Анан сиз айткансыз, мага эмнегедир жаман комментарийлер көп жазылбайт депчи. Деп айткансыз да? Бир интервьюда айткансыз да, мен бүгүн интервьюну көрүп чыктым, атайын сиз чакырат деп, келет деп. Анан ошол жерде бир аз корс суроолордон берейин, даярсызбы? Мейли, берип калайын. Атайын чакырганда дейсиз. Бул көрүүчүлөрдөн келген корс суроолор экен. Бул ошол сиздин айтып өттүм эле жаңы эле. Ушундай демелер жакпайт да. Бирок эми берем. Жооп берип көрөйүн да. Жооп берип көрөсүз. Мен эми өзүм окуп берем, сиз окубайсыз. Бул жерде мындай да, бул баягы сиздин ошол баягы мен өзүмдүн сүйгөн кызым турмушка чыгып кетти деп берген маегиңизге жазылган комментарийлер экен. Мынтет кызыктай эле экен бул бала дейт. Көп жазбайм, чалбайм дейт. Сүйүп калган адам любой жерден чалып турат го дейт. Конечно, ошентип жүдөп жүрсөң башкага тийип кетет да дейт. Өзүң жүрө берсең да. Өзүң өңгөр деген эле комментарий экен да. Бул баардыгы буйруктан деп ойлойм да. Буйрук, демек буйруган жок. Буйрук койсо, буйрук койгон нерсеге эч нерсе тоскоол боло албайт да. Буйрубаган нерсеге айла жок. Андай сүйүүлөр кимдин гана башынан өтпөгөн. Мен аябай өкүнө тургандай, мен үйлөнүп ажырашып кеткен жокмун да турабы. Эң башында мен өкүнө тургандай, же болбосо бирөөнүн көңүлүн калтыра тургандай, же болбосо менин көңүлүмдү калтыра тургандай эч нерсе болгон эмес. Ошондуктан андай бирөөнү жактырып калуу сезимдер баардык эле адамдын бойдок кезинде баардыгынын учурунда өтөт деп ойлойм да. Кээ бирлер айтып калышат го, наоборот жетпей калган сүйүү башкача болот деп да коюшат го. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында айткан экен Чыңгыз Айтматов. Сүйгөнүңө жеткенден көрө жетпей калган жакшыраак депчи. Себеп дегенде сүйгөнүңө жеткенден кийин жакиринен чыккан эмес чыгарма. Анан менче ойлойм, ошол кыз күйөөгө тийип кеткени жакшы болуптур. Ошол кыздын айынан мен сүйгөн менен пайда жок деген ырым чыгып, мен ийгиликтерге жете элем балким. Баягы орустарда айткандай, все, что не делается к лучшему дегендей экен да бул жагы. Балким. Дагы айтып атат,
кызык го дейт, жактырсаң дейт, эркек болгондон кийин чуркайсың да дейт. Же кыз өзү чуркап тийиш керекпи сага дейт. Өтө эле гордой окшойсуң дейт. Же жылдыз орус менен оруйсуң дейт. Нурлан Насип деле кандай чуркап алды Аселди дейт. Чуркаш керек да, эркек болгондон кийин чуркаш керек. Бирок эми баягы мен андай өзүмдү андай эсептейм. Баягы мен артыман чуркасын деп эсептейм. Мен деле ушул өмүр бою сүйүп, күйүп ушундай жактырбаган кызга үйлөнгүм келбейт да туурабы. Жактырбаган кызга үйлөнүп алып, жактырбаган аял менен жашагысы келбейт болуш керек эч ким. Гордой окшойсуң дейт. Жактырып эле. Жок, гордой эмес. Андай жок. Нурмат Садыров андай. Азыр элдер азыр баскан турганынан бери бизди интернеттен көрүп, биздин ырдаганыбыз деле эмес, мүнөзүбүздү деле жаттап билип калды. Болушум эле ушул. Сизди көргөн мындай. Сен деле билесиң да, мен мындай. Азыр алып баруучу катары эмес, мындай деле жеке жашоомдо деле тааныйсың, экөөбүз канча учурашып, амандашып жүрөбүз. Болушум ошо да. Жакшы, эми бул тууралуу сизди кыйнабай эле коеюн. Анысы деле ушул суроодон өзүңүз тажап турган чыгарсыз. Кара курсак кампайып тойгон менен корком жан дүйнөм ачкалууда дегендей да. Өзүңүз айткан. Сүй жактан кечине эме болуп атканда дайыма баскан турган жерим баары ушул суроо болуп калды. Качан үйлөнөсүң? Качан үйлөнөсүң тойду. Бир күнү канча жолугасыз сизди? Кудай буйруган күнү. Мен деле калып атам үйлөнгөндүчү. Кудайдан тилеп атам, Кудай жакшы жубай бере көр. Ата-энени сыйлаган, мени түшүнгөн, ушундай Кудайдан эмнени сурасаң ошону берет деп баарын сутуп атам. Болушунча. Анда бир күндө канча жолугасыз ушул сөздү? Бир күндө көп эле жолугам. Көп эле жолугам. Качан той деп бугам, же болбосо качан үйлөнөсүң? Же сүйлөшкөн кызың барбы? 5 жолугам го дейм. Же сүйлөшкөн кызың барбы деген сыяктуу. Качан той дейт. Качан той. Кыска качан той. Жакшы, эми бул тууралуу бир аз кое туралы маекте. Эми кийинки суроо мындай болсун. Өзүңүз айткандай, мен сүйгөн менен пайда жок менен машина алдым. Торгой менен үй алдым деген. Кийинки чыгармаларыңыз менен эмне алып атасыз? Эми Алла бар Кудайдын каалоосу менен алдым, буйруганы менен. Менимче ошол эле ырлардын чыгышына, популяр болушуна башка ырларымда себепкер болду. Менимче жалпысынан ушул эмгектенип жүрүп алдым десем болот. Анан мурда ушу ыр жаздырсаң, клип тарттырганга акча жок, ушундай убактар болчу. Ошол убактардын баарын басып өттүм деп ойлойм. Азыр ошол Кудайга шүгүр. Ошо ыр жаздырып, клип тарттырып, элге эмгектенгенге мүмкүнчүлүк болду. Ошо мен сүйгөн менен пайда жоктон кийин бир аз тынык болуп калды. Мен сүйгөн пайда жоктон кийин ортодо көп эле тынык болуп калды. Мен ал кезде ага чейин көп жүргөм да чыгармачылыкта. Анан кийин мен сүйгөн пайда жоктун учурунда тигил жака тойго дейт аякка барам, тигил жака концерт дейт аякка барам. Ошол убактымдын баардыгын көбүнчө рахмат тойлорго, рахмат эме концерттерде ушинтип эле коротодум да. Анан ортодон да кырсыкта аварияда болуп, ушундай нерселер болуп кетти. Ошол учурда мен сүйгөн пайда жок чыккан учурда. Дароо эле артынан жакшы нерселер болуп, ийгиликтүү болду, аягы жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр эми эмне болду ошо? Ырлар жазып аттым, бирок пайда жокто хит болбой атты. Баардык эле ырың хит болот деген ойдо жазасың. Хит болсун деп. Бирөөнө жакса, бирөөнө жакпай ар кандай болуп калат. Бизде бир тааныш агам бар. Ошол музыка коет да. Анан Москвага барып калыптыр. Москвага барып музыка коюп бир кафеде иштеп атам дейт. Анан торгоюм чыгып калды дейт. Аябай популярдуу дейт. Келет дейт. Акча берет, торгоюмду коюп коем дейт. Дагы келет, акча берет, дагы кайталап коем дейт. Торгоюм менен мен бир машина иштеп келдим деп атпай. Мен эле эмес, музыканттар иштеп турган жакшыдан. Элге жагып кетсечи, анан эч ким тоскоол боло албайт. Бирөө тигил ырчыга бирөө бут тосуп коюптур, анан жакшы чыгып деле чыкпай калды. Андай нерсе менимче жок деп эле ойлойм. Себеп дегенде, эгер элге жагып кала турган ырды таап алып, элге бир жагымдуу ыр тартуулачу болсоң, ага эч ким тоскоол болбойт. Мен ушул мен сүйгөн пайда жоктун торгоюмдан кийин ошол сөзгө, ошол нерсеге ишендим да. Эл өзү издеп угат. Ооба, себеп дегенде мен ар бир ырымды жазгандай эле жазгам, мен сүйгөн пайда жокто деле популярдуу болот деп деле ойлогон эмес. Толук мен ойлобойсуң да, популярдуу болот экенин алдын ала билгендей эмес, эч ким билбейт да. Бул точно элге жагат деп жазсаң, наоборот эч кимге жакпай калат да, андай да учурлар болгон. Ошол мен сүйгөн менен пайда жок
ырындагы клип плагиат экенин билесиз да? Клиппи? Бирок точно ошондой эме эмес, бир идея ошондой бир клиптен алган. Дал ошондой да сценарий. Болгону кадрлар башка болушу мүмкүн, бирок сценарий ошондой да. Өзгөртүлгөн да. Идея ошондой алып тартпайлыбы деп, мындай ушул сыяктуу деп риск айтканбыз. Точно ушундай деп эмес, ушул сыяктуу кылып тартпайлыбы, жарашчудай. Эрнисттин идеясы мен тиешим жок деп. Ошол күнөөлүү дебиз. Эрниста деп. Жакшы. Бирок сюжет ошондой, э? Туура эми ал убакта интернет өнүгө элек, көпчүлүгүбүз андай клиптерди көрө элек чагыбыз. Азыр бардык эле ошол деле клип башка клиптен алынган идея болушу мүмкүн да. Алар орустар болсо, биздикилер кыргыздар эмес башка. Батыл агаларыбыз айткандай, орустардын концертине барсаң аябай кол чабып отурат. Эмнеге биздин ырчылар кандай коюшпайт? Биздин ырчылар деле ошондой концерт коюшат. Просто көрөрмандар кыргыз болуп атпайбы дегенде. Баары биздин өзүбүздүн аудиториябыз бар да, өзүбүздүн эмебизге ылайыктап тартабыз. Аша чаба берсең элге жакпай калат. Жакшы, азыр концерт коюп жүрөсүз. Концерттер жакшы болуп атабы? Кудайга шүгүр, концерттер жакшы болуп атат. Ошол биринчи жолу бардым, өзүмдүн жеке концертим менен Сүлүктүү, Исфана, Баткен шаарына койгом буга чейин. Табияты да сонун экен ал жакта. Негизи эле кыргыздар көп нерсеге биз таң калбайбыз го. Чет элдиктер эле келип алып туруп, Айгүлгүлүн же болбосо бир тоолорду көрсө, бир кызыл жашыл бир башкача тоолор бар экен да. Аны көрсө, чет элдиктерин көрсө, ооз ачылып калат. Анда мындай тоо экен, деп мындай закатты көрсө деле вау деп таң кала беришет го. Биз негизи таң калган бул ден соолукка деле пайдалуу экен да негизи. Биз негизи кыргыздар негизи биз каныбыздан бар да. Бир жакка барса чет элдиктерин любой нерсеге таң кала берет го, келип алып деп. Биз көрсөк, уш экен да. Мен телевизордон көргөм деп коебуз, уш турбайбы деп коебуз. Эч кимибиз таң калбайбыз. Бирок чынында Баткенде мындай мен деле мындай таң калгым келди, башкача таасир алдым десем болот. Ошол жакта атайын келип концертке чейин коноктошуп, сыйырматы дагы жакты. Бирок негизи Айгүлгүлүнүн өзүнүн окуясы бар экен да. Ошо кыз менен баланын экөөнүн сүйүүсү, ошо ыргада чалдырып жазган. Ошо Айгүлгүлүнүн тарыхында угуп алып, бир башкача кандай экен тарыхы? Таасир алдым да. Айтсаңыз чогуу калы. Ал ошол өтө узун эмеспи? Өтө узун эмес. Узун, аябай тарых эме көп. Мындай кыскача эмесин айтып берейин мындай. Айгүлтоонун жанында Козулаң деген тоо бар экен да. Ошол эки тоонду Козулаң менен эмен ошо Айгүлдүн сүйүүсү, анан бир жака кетип, анан болот эле. Аябай узун, анан кыска түшүнүк эмезерин айтып, фиништерин айтып коеюн. Ошол жерден ар кандай уламыштар бар экен да негизи. Ошол жерден Айгүл ошол жерден өзүнүн эмесин боюн таштап, Айгүлтоодончу ошол жерден Айгүлдүн каны чачырап, анан ушундай ошолдон жаралган гүл деп да ушундай уламыштар бар экен да. Анан эми мындай ыр жөнүндө айта турган болсок, ырда болсо ошо экөөнүн сүйүүсүн, Айгүлгүлүн баягы көтөрүлүп ачылып туруп Айгүл ушундай бир аял заттын назиктиги менен кошуп ушундай жазган да. Анан тарыхы аябай көп экен. Баарын эчекебиз ошол эки Козулаң тоо менен Айгүл тоонун ортосунда эме бир айыл бар экен. Кара суу деген айыл бар экен. Ошол кара суулук айылдагы ушу эчекебиз айтып берди да окуясын. Ошол жерде жашоочулар экен да. Жакшы, эми ошо концерт коюп жүрөсүз, маданият чөйрөсүндөгү адамсыз. Сизге бир суроо берейин. Азамат Жамангулов ким? Азамат Жамангулов адам да. Кандай адам ошол Азамат Жамангулов? Спорт чебери болуш керек, Дагы бар варианттар. Акырын эмеске туура жообун айтайын. Азамат Жамангулов. Ал адамды сиз жакшы тааныйсыз, көргөнсүз, көрүп жүрөсүз, мен да көрүп жүрөм. Азамат Жамангулов ким? Ушул спорт чөйрөсүнөн болуш керек. Спорт чөйрөсүнөн деп ойлойсуз, Мен муну буга чейин дагы бир ырчы айымга бергем. Ал айым да билген эмес. Ал айым буга чейин жазуучу болсо керек деп ойлоптур да.
Азамат Жамангулов. Айтырайым жоопту? Айтыр. Же ойлондуңузбу? Жок, айтыр. Спорт чөйрөсүнө деп айтабыз, э? Азамат Жамангулов бул маданият министри. Маданият министри, кечирим сурайм анда. Министрденби? Бул маданият министри Эрмек Нурбаевдин досу, Тамашоо лигасынын алып баруучусу Азамат Жамангулов. Эми көрүп калсаңыз керек. Ошол агай өскөн. Биз сизди куттап коеюн. Жылдын мыкты ырчы мырзасынын номинациясына алышсың. Рахмат. Чын куттап кетели. Анан ошол учурда бир аз историялар кирип кетти да. Инстаграмгачы дегендер. Инстаграмга эмне себептен андай болуп кетти? Элдер деле көп түшүнгөн жок ошол нерсегечи. Жазып атышат. Элдерге Нурбан Насиптен дагы барбайбыз деп, сиз дагы барбайбыз деп. Ошол жакта кичине эмелер болду, бирок эл түшүнбөй калганса мен эч кандай эме жазган жокмун аякта. Жооп жазган жокмун. Ошол эмне себептен болду? Ошону эле кыскача айтып берсеңизчи. Бул буйрук негизи. Буйруктан адам эч жакка качып кутула албайт да. Мага буйруп койгон экен, өзү буйруп койду. Мен канча жылдан бери эмгектенип жүрдүм. Ушул быйыл ушул финалга аз калганда негизи буга чейин эл добуш берет деп эле анан баягы тааныш туугандарга айтчу эмесмин чынында. Анан көрсө баардыгы эле тааныш туугандарга айтып чуркап эме алат экен. Мен дагы тааныштарга, WhatsApp'тагы тааныштарга, анан анча-мынча ошо ырчыларга, ошо эмеге голосованияга катышпаган ырчыларга мени колдоп кой деп Instagramга ссылка менен киргизип коесузбу деп ошо баарына жөнөтүп койгом. Ошол ырчылар да историяларына свайп кылып киргизишип, анан WhatsApp'тан да тууган тааныштар баягы конференциялар бар да, ошолорго жөнөтүшүп добуш берип койгула деп тараттырдым, айтып койдум. Мен баягы маалымат билбей калгандар бар дегендей. Ошол анан ошентип бир күн калганда ага чейин ошо элдин тандоосу менен жеттик баардыгыбыз финалга. Негизи ошо финалга чыккандар баардыгы мыкты досторбуз да, мыкты болбосо финалга чыкпайт электи эч ким. Анан бир элдин тандоосу менен биринчи финалга чыктыга, финалдан жарыш болуп атпайбы. Анан ошо достор жарышып калдыңар. Анан ошол жери кичине болуп калды, жалаң достор жарышканы. Баягы дос болгондон кийин бири-бириңе каалайсың ийгиликти ар дайым. Себеби мен досторум бар алып ийгиликтерине жетип жүргөндө мен дайыма сүйүнүп кубанып эле жүрөм. Анан бул жолу ошо финалга, эртең финал деген күнү кичине көбүрөөк чуркап тааныштарга эме кылдырдым. Ошондо финалга чыгып эме болгондо кичине эмелер болуп кетти да. Баягы бул жасат койду, сатып алды деген сыяктуу нерселерди элдин ичинде эме болду. Эмнеге сатып алмак элем дебейм да. Ошол Инстаграмга посттор эмнеге жарыяланды деген. Себеп дегенде мен канча жылдан бери эмгектенип жүрөм. Сатып алган болсо, анда буга чейин анда ошондой беле сатып алына турган нерсе беле дейм да. Менимче бул элдин сүйүүсү деп эле ойлойм. Элдин сүйүүсүнөн өткөн эч нерсе жок. Демек Алланын буйругу. Бар да Алланын буйругу, элдин сүйүүсү. Бул жөн гана кагаз эмелер, ал эртең ошондон кийин эле менин күйөрманым көбөйүп кетип, башка бирөөнүн күйөрманы азайып кетпейт. Бул элдин сүйүүсүнөн башка эме грамота жок. Быйыл качасызбы эми? Же ошоне болду дейсизби? Эми быйыл мен ал нерсеге деле карабайм. Эң башкысы эмгектенип берем. Анан мындай жарышам деп. Менимче ошо Алмаз ушундай жарыш болуп калчу болсо, буга чейин Нурлан алып келген, Данияр алган, мен алдым. Эгер ушундай жарыш боло турган болсо, мен Алмазга берем. Шадаев. Баягы эгер 4 дос чыгып калчу болсок да. Алмаз Шадаев алсын да. Алмаз алсын деп эле берем, себеп дегенде Алмаз ал элек да. Мен биринчи жолу алдым. Эгер эмдиги жыл ушундай жарыш болуп калса, Алмазга берем. Жакшы. Демек Алмаз Шадаев дагы ушул сыйлыктын ээси болуп калышы толук мүмкүн, э? Жакшы. Болгон ушул. Өзүң бирөөгө да ийгилик кылганды, бирөөнүн ийгилиги менен да сүйүнө жүргөн жакшы да. Негизи. Кичине кулдук өнөрүңүз бар да. Биз айнтат айтып койбойсуз бизге. Эркин отуруп. Сага катты күлдүрүп калчу элеңиз. Бирөө мындай эфирлерге караганда кыска анекдот айткан жакшы да. Бирөө бир нерседе эле нан уруп кетсин деп эле карган беришкен да. Эртеси нан ташыга машина уруп кетти. Нан ташыга машина уруп кетти. Ошондо карганмай жүрүлөбүз. Жакшы. Назира Айтбекова менен бир баягы чоң чалдын дагы бир образын жаратып келесиз да. Чал болуп, аксакал болуп.
Назира эже негизи өзү дайыма ошо кемпирдин ролун аткарып ал эже жок эми анын ордуна. Ал эже эме да актёрдук чеберчилиги күчтүү да эже экөөбүз. Аксакал биздин эфирибизге куш келипсиз. Нурмат Садыровду тааныйсызбы? Ал Садык болойн, аны тааныйм. Жакшы боло. Эфирлерге келип алып жана чал боло бергени эле жакпайт да, өзү бир жаштакай бала. Кемпири барбы? Ким, Нурматтынбы? Сиздин. Менде кемпир жок, Садык болойн. Эмнеге жок? Ошол Нурматтай эле болуп жүрөм. Кемпир жок, Садык болойн. Жүдөдүм. Ошол эми картайганда ошондой экен. Мен деле ошо Нурматты көрүп алып бойлонуп калдым. Эртерээк үйлөнбөйбү деп. Бирок неберелер бар, Садык болойн. Кудайга шүкүр. Жакшы. Болгону ушул. Өтө таланттуу, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Эми бир кыска оюн ойнойлу. Азыр оюндун шарты мындай. Буга чейин ойноп көргөн болушуңуз керек. Бул жерде ар кандай сөздөр чыгат, ошол сөз менен ойноп кете берет, билесиз да? Бирок бул жолкусунда биз анткен жокпуз. Биз ошо сиздер тааныган атактуу инсандардын аттарын койгонбуз. Ошолордун аттарын колдонуп маек кылып кете бересиз. Ошол Биринчисин мен сизге көрсөтүп коеюн. Бул Самара Каримова. Алмаз Самара Каримова депутатка чакырды эле. Ушул гиф ойнотуп аткан турбайбы? Ошол дел ушинтип уланып кете берет экен да. Оңой эле экен. Оңой элеби? Вот ушул эле. Импровизацияны кошуп коеюн. Азыр кимге чалып атабыз? Алмазга чалайын, а? Алмаз Шадаевга чалып атабыз, урматтуу достор. Не дейсиң? Эфиримди өлтүрдүм дейм, эфиримди. Эфирде элең, түз эфирдесиңби? Эфирди өлгөндөн эмне кейсиң? Адам деле өлүп калат да. Самара Каримовадан кийин эле сен ойнотуп атасың да эмен, гифти. Ооба. Сонун гифт көп болуп кетти, катар-катар эле элдин баары жазып аткан. Шадаев эми сен эле калдың. Сен эле ойнотуп элексиң. Алмаз Шадаевди ойнотуп алыптыр го. Өзүнчө эле Макгрегордой сүйлөйт го дейт. Бирөөлөрчү. Сүйлөгөнү саламатсыздарбы? Менин кифим башталды. Макгрегордой эле сүйлөйт экен. Сиз ойнотуп эле коюңузчу. Сиз эле калдыңыз бирөөтүлө. Концерт турганда да, Чыпалак Батырды популярный болуп кетпеби түз эфирден? Иә. Чыпалак Батырдай эле популярный болуп кетпеби? Тамаша. Даниэр мерген турган эмелер бир жолу мерген турган байкен турай коюп бирөөлөр жаман көрүп мени. Керек болсо мерген тургандай болуп ырдай албайсыңбы, анан мерген турганда турап койсуң да деп ушинтет. Бир эже чалып алып турмачы. Сен мерген турганда турайт турбайсыңбы дейт эфирлерденчи. Анан керек болсо ошол мерген тургандай болуп ырдай албайсыңбы? Анан эмне турайсың деп. Ушундай агрессивный адамдар бар го жөн эле. Мерген эжеге жын берип кетти. Анан мерген турган эмес, мен Мирбек Атабек менен деле дуэт ырдагам деп эле мен да экөөбүз эже экөөбүз жаман урушуп кеттик. Мен да өзүнчө эле дерсиз болуп керек болсо Алмаз Шадаев менен да дуэт ырдайм мен дедим. Эмнени айтып атасың? Качы түшүнөт? Жана эмелерди айтып атам. Эжелерди. Я. Кайсы элени? Бир Борончу Кудайбергеновдун концерттерин уюштурган эже бар го. Тааныйсың? Жок. Назира деген эжечи Борончу экенин концерттерин уюштурчу эле. Өзүнчө эле мага Алла Пугачевдой болуп эле чалып алып. Бир нерсе деп эле эметет, кыйкырат.
мен шоу бизнести башкарам деп эле ушинтип. Шоу бизнести башкарган эсимде Алла Пугачева элеңиз. Кыргызстан шоу бизнести ар бирisi өзүнүн көйгөйүн өзү тартып жүрөт. Нормально болуңуз деп жаман телефондочу. Жаман комментарий жазбай бирөө, настроениең жок болот. Чота настроение жок, жалаң негативныйларды айтып калсың да кой. Жалаң. Мен настроение жок деп ушинтип калам го. Эме негизи бирөө негативный комментарий жазып калса настроение түшүп калат го. Бирөө жана кофе тайм деген бир баракча бар экен да. Ошолдон жазып жибер турма. Ушун урматты эмеге Ошко эмне келди гастрол деп ырдай деле албайт, анан ырлар жакпайт деп жазып турчу, жаман жиним келди. Эки жолу эфирлерге чыгып эле өзүнчө эч ырлар да жакпайт деп эле ошол комментарийди окуп алып аябай настроением түштү. Бүгүн да бирөө настроениең бузук болгон окшойт. Ошо концерт бузулуп турду, сен иштеттиң, көрдүң го? Жакшы болот концерт, тиги эмеде концерттен сырткары эме бар го, 7 канал. Ошол жерге эфирге чакырып калышты эле, анан түз эфирден көрөм квартира коюп туруп Алмаз Шадаевга чал дейт. Ошол Ошко кезим сыйлап кофе таймга деген чакырган экен. Кофе ичип отурабыз. Тамаша, бул запись кетип атат бул жерде. Сизди тамаша салдык. Нурмат Садыров кимге чаласыз десем, менин жакын бойдок досторуман ушул Шадаев калган. Уктай эле ушул эле болуш керек деп сага чалбадыкпы? Такыр билген жоксуң? Ооп, эстеке. Бирок да сезген жок. Сен не деп атып помни, настроение түшүп калган, мен эле айтып атат. Ошо мен эмеде билдим. Жаман комментарийлерди окуп алганда настроение түшүп калат го кээде. Сергаzy менен эсиде турбайсың го? Болду. Эфирден кийин да чалышабыз анда. Давай. Сиз менен сүйлөшүп отуруп мына убак саатыбыз да келип калыптыр. Келип калды, да. Бүгүн бизде конокто Нурмат Садыров болду. Кофе тайм көрсөтүүсү 7 канал жана ушул көрсөтүү YouTube'да Share Channel каналынан көрө аласыздар. Аны алып барган мен Шергаzy Турдукулов. Ар бир чыгарылышта биз 1000 сомдон ойнотобуз. Эгер утуп алгыңыз келсе, ушул комментарийге Нурмат Садыров айткандай жаман эмес, жакшы комментарий жазыңыздар. Жакшы комментарийге настроением түшпөйм деп көрүп алып мындай сүйүнүп каласыз. Мен жаман негативный комментарийлерди окусам эле настроением түшүп көңүлүмө алып алам да. Ошондон жакшы бири-бирибизге жакшы сөз эле арнап бул жалганда. Сыйлаш урматташып өтө берели. Ошондуктан жакшы комментарий жазыңыздар. Болгону эки эле шарт бар. Каналга подписаться болосуз, көрсөтүүгө лайк коесуз, болду. Комментарий, жакшы комментарий болду. Башка өтө деле кыйнабайбыз. Ушул жери жакты. Эң башкысы Instagram баракчаңызды жазып коюңуз. Жаккан комментарийге өзүбүз Instagramдан байланышабыз. Көрүшкөнчө. Жаман комментарий жазса, ошол Шректин аялдык. Жакшы болду, да? Сон болду. Сиз мындай сонун кенен сүйлөп туруп